Бүгүн 29 сентябрь күнгө бейшемби Талас облусунан алынган соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Студияда мен Жаркынай Тургунбекова, саламатсыздарбы? Жашыл мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында тигилген көчөттөрдүн өнүмдүүлүгү текшерилди. Кышка камылга Талас облусундагы мектеп балдар бакчалары көмүр менен камсыздалды. Элеттеги демилгелүү аракеттер Бакай Ата районунда 50 үй бүлө мамлекет тарабынан 100 000 сомдон алды. Президент Садыр Жапаров бүгүн 29 сентябрда иш сапар менен Түркия Республикасынын Бурса шаарына барды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан кабарлашты. Сапардын алкагында мамлекет башчысы Изник шаарында өтө турган 4-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине барды. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Баткен облусуна барды. Маалыматка караганда, Жапаров өстүбүздөгү жылдын 14-17 сентябрында куралдуу кол салуунун жүрүшүндө Максат айылындагы кыйраган объектилер менен таанышты. Ошондой эле Акылбек Жапаров жергиликтүү жашоочулар менен жолугушуп, алардын суроолоруна жооп берди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2023-2025 жылдарга бюджеттин долбоорун талкуулоо боюнча кеңешме өткөрдү. Министрлер кабинетинин төрагасы белгилегендей, ички дүң продуктунун өсүшү боюнча эл аралык уюмдардын терс божомолдору ишке ашкан жок. Республиканын коргонуу жөндөмдүүлүгүн колдоо боюнча мурда көрүлгөн чаралардын аркасында өлкөбүздүн аймактык бүтүндүгүн сактап кала алдык. Тышкы карызды төлөөнүн негизги бөлүгү жакындап калды. Ошол эле учурда мамлекеттин бардык социалдык милдеттенмелери толугу менен аткарылып жатат. Мындан тышкары социалдык маданият тармагынын укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин айлык акысы көтөрүлүп, 1 октябрдан тарта пенсиялар көбөйүүдө. Борбор калаада 9 орто мектеп пайдаланууга берилди. Жакынкы арада дагы 6 мектеп пайдаланууга берилет. Бардык тармактарда иш жигердүү жүргүзүлүп жатат. Келерки жылы консолидацияланган бюджеттин көлөмүн 500 миллиард сомго жеткирүүнү пландап жатабыз, деди Акылбек Жапаров. Ал кошумчалагандай, глобалдык экономикалык басаңдоо менен катар глобалдык инфляция жогорку деңгээлде калууда. Таласта Кыргызстандагы немецтердин жашоосу жана ишмердүүлүгү, тарыхы жана азыркы учуру деп аталган илимий конференция өткөрүлдү. Иш-чара Кыргыз улуттук илимдер академиясы, Борбордук Азиядагы гуманитардык изилдөөлөр борбору, Конрад Аденауэр атындагы фонду жана Талас мамлекеттик университети тарабынан уюштурулган. Илимий иш-чарага Кыргызстандын тарыхчы окумуштуулары, Германиянын атайын делегация өкүлдөрү катышты. Илимий конференцияда Кыргыз улуттук илимдер академиясынын окумуштуулары, Талас мамлекеттик университетинин окумуштуулары менен биргеликте немец улутунун Кыргыз республикасынын экономикасына, социалдык маданий турмушуна кошкон салымдар боюнча талкуулашты. Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин Кыргыз эли менен немец элинин байланыштары изилдене баштаган. Белгилей кетчү жагдай, немец окумуштуулары Кыргыз тарыхын изилдөөдө чоң эмгек жасашкан. Манас эпосундагы айың алгычтардан болуп, ошо немис улутундагы баарлап чогултуп ошол Европага тааныткан. Андан кийин Талас өрөөндө рун жазууларындагы Калаур немис улутунан адагы изилдеп элге тааныткан. Анан бир эле мисал айта койсок, Манас эпосундагы окуяларды, каармандардын образдарын ушундай таасын таамай сүрөттөп берген Герценди айтсак болот да. Кыргыз улуттук илимдер академиясы Германиянын Конрад Аденауэр фонду менен көп жылдан бери иш алып барат. Аталган фонд кыргызстандык окумуштууларга илимий изилдөөлөрдү жүргүзүүгө көмөк көрсөтүп келишет. Азыркы учурда дагы көп изилделбеген анткени каражат жок болуп атат. Илгерки
немецтердин, кыргыздардын тарыхы, кыргыздар жөнүндө жазган маалыматтар архивтерде бар. Бирок алар Россияда, Санкт-Петербургда, аяка бизде чындыгында эле каражат жок болуп атат. Мына азыр ошол маселе көтөрүлүп атат да. Ошол жака барып, ошолордун жазуулардан, жазуу жазгандарынан алып чыгып көптөгөн барактар Кыргызстан тарыхында ачылат. Анткени ал кезде чындыгында эле жана путешественниктер болуп, илим жана билимдүү бул немистер көп болгон. Алар ошол кыдырып, жерлерди кыдырып, изилдеп көптөгөн нерселерди жазып кетишкен. Талас облусунда 22 улуттун өкүлдөрү бар. Талас шаарында эле 152 немец улутунун өкүлү жашайт. Учурда немец улутундагылар кыргыз тилин, улуттук нарк-насилин жакшы өздөштүрүшкөн. Айрымдары Германияга башка немистер сыяктуу эле кетип, кайра кайтып келген. Өзү немец болсо дагы кыргыз тилин кадырлап, барктап сүйлөгөндөрдүн арасында Ирина Никитина дагы бар. Ал Германиядагы туугандары менен кабарлашып турат. Бирок ал жака көчүп кетүү ниети жок. Анткени ал өзүн кыргызстандыкмын деп эсептейт. Мен өзүм Никитина Ирина, Бакай атанын айылынан төрөлгөм. Ленинполь деген жер болчу. Ата менен ошол жерден болчу. Мен ошо немецкий диаспораларга кошулуп неметкем. Өзүм төркүндөрүм еще илгерки убакта көчүп келишкен немеге, Бакай атага. Ошо мен кыз балдар менен ойноп ошо тилдерди үйрөнүшкөнбүз. 1882 жылы немистер Орусия аркылуу Кыргызстан, анын ичинде Таласка көчүп келишкен. Таласта немистер агартуучулук, маданият, үй куруу, чарба куруу сыяктуу жаңылыктарды жергиликтүү элге сиңирген. Гулира Нурболотова, Байжан Мирбеков, Талас шаары. Кылычын сүйрөгөн кыштын келерине 2 ай убакыт калды. Андыктан азыркы учурда бардык социалдык мекемелер кампаларын кара алтынга толтуруп бүтүп, дерлик 100% кышка даяр. Ал эми көмүр ташып келүү боюнча эч кандай маселе жок. Көмүр базаларында Шабыркүл жана Кара Жыра көмүрлөрү ташылып, тоннасы 5800 сомдон бааланууда. Ишкер Абакир Кенесариев көп жылдан бери кыштан көйгөйсүз чыгуунун аракетин көрүп, элди көмүр менен камсыздап иштеп келет. Учурда кампасында 700 тонна Шабыркүл көмүрү бар. Айтымында азыр көмүр алууга келген адамдардын саны күндөн күнгө өсүүдө. Азыр мына жерде бүт Шабыркүл. Кара кече келген, ал сатылып кетти. 4 машина келатат. Таможня жабылбаса жакшы эле болот эле. Көмір көп келет эле. Биз аракет кылабыз, конечно, не полностью, но бир 30-40% обеспечение кылат элек да. Анын соляркадагы кымбаттады. Вот проезд таможни, канча тамак ичет, тигиндей мындай өтүп. Это все расходы, поэтому себестоимость угля немного повысилась. Кыштын келерине 2 ай убакыт калды. Андыктан азыркы учурда бардык социалдык мекемелер кампаларын кара алтынга толтуруп жаткан чагы. Алардын бири Кара Буура районундагы Аманбаев айыл аймагына караштуу Сулум аймак айылындагы Ак Шоола балдар бакчасы. Мында атайын түзүлгөн штабтын негизинде кышка карата эрте камылга көрүлүп, кыштан чыгууга жете тургандай көмүр келип түштү. 90 бала тарбияланат. Айыл өкмөт тарабынан балдардын толук кандуу билим алышына бүт толук кандуу шарттар түзүлүп берилген. 32 тонна 500 бир жылга каралат. Күз-кышка даярдык боюнча жылытуу системасына 32 тонна 500-түн баары толугу менен түшүрүлдү. Күз-кыш сезонуна биз толук кандуу даярбыз. Ал эми бул Манас районуна караштуу Шабданбек Кочкорбаев атындагы орто мектеби. Мында жалпы 720 окуучу билим алат. Мектеп быйыл оңдоп түзөөдөн өткөрүлүп, бүгүнкү күндө кышка толугу менен даяр. Бул мектепке кышка даярдык өткөрүш үчүн 100 тонна көмүр керектелет. Бүгүнкү күндө көмүр толугу менен түшүрүлгөн. Район боюнча 21 мектеп бар. Аларга 359 тонна көмүр керектелди. Бүгүнкү күндө бардыгы 100% көмүр менен камсыздалган. Андан тышкары бала бакчаларыбыз да бар. Алардыга дагы көмүр отуну бардыгы толук камсыздалып, бүгүнкү күндө кышка толук даярбыз. Электричество менен жылытылган мектептер дагы бар. Аларды дагы ремонттон өткөрүп, бүгүнкү күндө кышка карата эч кандай проблемабыз жок.
Көмүр ташып келүү иштери облуста тынбай жүрүп жатат. Ал үчүн облустагы көмүр ташып келүү иштери менен алектенген жеке ишкерлер жана ири көмүр базаларынын кошкон салымы чоң. Белгилей кетсек, Маймак станциясында 4 ири көмүр базасы бар. Алардын 3-өө азыркы учурда иштеп жатса, ал эми бирөө жакынкы күндөрү ачылганы турат. Бизде 6 бригада иштейт, ар бир бригада 15 баладардан иштейт. Баарын чогултуп, бригадирлерди чогултуп, отуруп, баарын акылдашып, сүйлөшүп, Чойбек менен бир келишимге келдик. Аскамыз үй бүлөлөргө 2 тонна көмүрдөн бере турган болду. Буюрса Талас облусу көмүр менен обеспечение болот. Талас облусуна көмүрдүн 90% Казакстан Республикасынан ташылат. Учурда алар өткөрмө бекетинен тоскоолдуксуз өтүүдө. Ал эми калганы өлкөнүн башка кендеринен алынып келинет. Бүгүнкү күндө көмүр отуну облус боюнча 57 пунктта сатылып жатат. Талас шаарындагы бааларды айтып кете турган болсок, бул дүңүнөн ташуу баалары 5800дөн 6400 сомго чейин бул бай розничный чекене баалары каптап сатылууда. Ал эми жергиликтүү өзүбүздүн Кыргызстандан өндүрүлгөн кара кече мен куш көмүрлөрү 4900дөн 5500 сомго чейин бааны түзүп турууда. Учурдан пайдаланып, Талас облусунун жалпы жарандарына, элдерине дагы бир кайрылып кетебиз. Ошо эртелетип, кыштын ызгар сууктарын күтүп отурбастан көмүр менен өздөрүн ошо камсыз кылып алуулар боюнча ушундай иш аракеттерин жүргүзбөйсүз деп. Ал эми кыштан чыгуу үчүн Талас облусуна жалпысынан 58424 тонна көмүр керектелет. Анын бүгүнкү күндө 25000 тоннага жакыны келип түшкөн. Ошондой эле быйыл башка жылдарга салыштырмалуу кышка карата камылгалар эрте башталып, шаар жана айыл ичиндеги социалдык мекемелердин баары кышка толугу менен даяр. Анткени көмүрлөрдүн баары убагында жеткирилип берилди. Бүгүнкү күнгө карата жалпысынан көмүр отундары менен камсыз кылуу облус боюнча 42% түзүүдө. Бюджеттик мекемелерге жалпысынан 6800 тонна көмүр отуну керектелсе, бүгүнкү күндө толугу менен 100%га даяр. Анын ичинен саламаттык сактоо мекемелериники 721 тонна көмүр отуну керек болсо, бүгүнкү күндө 100% толугу менен түшүрүлүп берилген. Ошондой эле билим берүү тармагына жалпысынан 2932 тонна көмүр отуну керек болсо, бүгүнкү күндө 100%га толугу менен камсыз болуп берилди. Ал эми калкка керектелүүчү көмүр отундардын жалпы көлөмү, бир жылдык көлөмү 51630 тоннаны түзөт. Бүгүнкү күндө 19500 тонна көмүр отуну түшүрүлүп, халк өзү камсыздап алды. Башкача айтканда, халктын керектөөлөрү бүгүнкү күндө 38%га камсыз болду. Мына бул биз турган жер Талас шаарындагы Мырзашата көмүр отун базасы. Бул жерде иш үзгүлтүксүз кышы жайы токтобойт, элди көмүр менен камсыз кылат. Бүгүнкү күндө азыр өзүңүздөр көрүп тургандай 100 тоннага жакын көмүр жатат. Белгилей кетсек, Талас облусунда элди сапаттуу көмүр менен камсыз кылуу өз нугунда жүрүп жатат. Жаркынай Тургунбекова, Мелис Элебесов, Талас облусу. Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн алкагында отургузулган көчөттөрдүн өнүмдүүлүгү кандай? Жаз алды менен президент Садыр Жапаров Жашыл Мурас акциясын баштап, аймактарда көчөттөр отургузулган. Күз айында алардын канча пайызы өнүп, канча пайызы куурап калды. Кече тиешелүү мамлекеттик ишканалардын кызматкерлеринен түзүлгөн комиссия мүчөлөрү Кара Буура районундагы көчөттөрдүн абалы менен таанышты. Комиссия мүчөлөрү эң алгач Кара Буура районунун мамлекеттик администрациясынын бет маңдайында жайгашкан Эралхан Абилдаев атындагы эс алуу паркынын айланасына отургузулган көчөттөрдү көрүштү. Бул жерге ийне жалбырактуу жана жазы жалбырактуу көчөттөр отургузулган. Жаз алды менен отургузулган көчөттөрдүн 90%ы өнбөй калган. Себеби жергиликтүү тургундар мал жандыктарын аркандап койгон. Ошол эле учурда көчөттөргө жакшы кам көрүлгөн эмес. Убагы менен сугарылып, камкордукка алынбаган көчөттөр куурап калган. Бул жерде көчөттөрдү туура эмес отургузуп койгондуктан көпчүлүгү өнбөй калгандагы куурап калышкан. Ал жерде кичинекей казылып эле чоңураак көчөттөр өздөрүнө керектелүүчү жерден азыктана албай куурап калышкан. Анан убагында дагы суу ичпей калышкан. Ошондой эле бул жердеги жакынкы жайгашкан жергиликтүү калктар парк ичине монтип малдарын алып кирип байлап коюшуп, анан зыянга учуратып атат. Бул паркты ошол түзүлгөндө мурда көчөттөр бекер келип калган үчүн жооптуу болбогондуктан каралбай кеткен.
Комиссия мүчөлөрү Кара Бура районундагы көчөттөрдүн өнүмдүүлүгү жана аларды толуктоо иштерине даярдыктар кандай жүрүп жаткандыгын текшеришти. Кара Бура районунун мамлекеттик жаратылыш паркында өндүрүлүп жаткан көчөттөрдү көрүп чыгышты. Шекер айылындагы корукта ийне жалбырактуу жана жазы жалбырактуу көчөттөрдүн түрлөрү бар. Токойчулар алманы жана ийне жалбырактуу көчөттү уругунан сээп даярдоону колго алышкан. Бул жагдайда күз айына 2000 ийне жалбырактуу, 10 000 жазы жалбырактуу көчөттөр отургузууга даяр. Жаратылыш паркына өзүбүздүн тапшырма планыбыз менен 5 гектар алма отургуздук. Адан тышкары тоолуу аянттарга 200ден ашык ийне жалбырактуу көчөттөр отургуздук. Көчөттөрдүн мындай абгалы жакшы, азыркы эксек болот экен. Буга чейин деле чочулап жүргөн, мал жеп койду башка деп. Ошол тоосун 3 бөлүккө бөлүп, 3 жеринен кичине анализдей кылып, проба деп коет го, отургузду эле азыр өсүшү абдан жакшы. Быйылкы жылда күздө ушул бир 1,5 гектарга жакын жерди дайындайбыз, отургузабыз Кудай кааласа. Жол боюна отургузулган ийне жалбырактуу көчөттөр уругунан себилип даярдалат. Токойчулар талыкпай мээнет кылышып 6-7 жыл аралыгында көчөттөрдү сатыкка даярдашат. Бирок көпчүлүк учурда сатып алуучулардын кайдыгер мамилесинен улам көчөттөр 1 жылга жетпей куурап калат. Даярдалган көчөттөрдүн сапатынанбы же жакшы каралбагандыктанбы Аманбаев айылына отургузулган көчөттөр өнбөй калган. Аманбаев менен Шекер айылынын ортосунда трассада турабыз. Ушул жерге 200 көчөт отурулган экен. Бүгүнкү күндө мунун бир 20 гана көчөтү өспүр, калганы өспөй калыптыр. Бул негизинен эми көчөт алганда этияттык менен алыш керек болчу, уход кылыш керек болчу. Бул негизинен ушул айыл өкмөттүн шалакылыгынан болуп калган да. Бул боюнча эми биз коллегада карайбыз, ким күнөөлүүлөрүн табабыз. Кара Бура районуна жашыл мурас өнөктүгүнүн алкагында отургузулган көчөттөрдүн дээрлик 80% өнбөй калган. Эми кеч күздө куурап калган көчөттөрдүн ордун толтуруу керек. Кара Бура мамлекеттик жаратылыш паркындагы өндүрүлүп жаткан көчөттөр бир райондо ийне жалбырактуу жана жазы жалбырактуу көчөттөр менен камсыз кылууга жетет деп бааланды. Гулира Нурболотова, Байжан Мирбеков, Кара Бура району. Бакай Ата району боюнча 911 үй бүлө мамлекеттен жөлөк пул алат. Алардын арасынан 50 үй бүлөнүн социалдык жашоо шартын жакшыртуу максатында мамлекет 100 000 сомдон каражат берген. Каражат алган жарандар учурда ишкерчиликтерин жандантып жатса, кээ бирлери уялып, учурда сүттөрүн сатып киреше табууда. Сөз кабарчыбызда. Айсулуу Алыбаева 4 баласы бар. Үйкө жейкеси мамлекет тарабынан берилген 100 000 сомго уй алып, учурда анын сүтүн сатып киреше табат. Каарманыбыздын айтымында канчалык каражат чогултуп уй алууга аракет кылганы менен малдын баасы кымбат болуп ала албай келген. Соц контракт берилет дегенди угуп документ топтоп аракет көргөн. Эми көптөн берки тилеги орундалды. 3 эркек, 1 кызым бар. Анан пособияны где-то бир көөл болуп калды алганыма. Соцконтракт болот дегенмен ушуга жазылдык. Болобу болбойбу деп, бирок болуп калды буюрса. Анан ушундай бир уй алабыз деп чечип, анан ушу уйду алдык. Аны алгандан кийин эле 1-2 күндөн кийин туп берди. Эми ушинтип сүтүн саап, андан кийин эми өткөзө баштадык сүтүбүздү. Анан сүт көтөрүлө баштады. Буюрса 25 сом тегереги болуп калды. Негизи район боюнча 911 үй бүлө мамлекеттен жөлөк пул алып келсе, социалдык жашоо шартын жакшыртуу максатында 50 үй бүлө 100 000 сомдон каражат алып, айрымдары ишкерчилик кылса 29 үй бүлө мал алышкан. Бактыгүл Бейшенова 5 баланын апасы. Балдарына ай сайын 6 000 сом жөлөк пул алып келген. Бирок берилген каражат жетпегендиктен социалдык контракттын негизинде мамлекеттен 100 000 сом алып уй алды. Учурда сүттөрүн тартып, каймак, сүзмө жана айран сатып кошумча киреше табууда. Ошо мамлекет берген 100 000ди алып, базарга уй алдык. Уйду ошо сүтүн саап, анан тартып, каймак кылып, каймак сүттөрдү, каймагымды кардарларым аябай көп болуп атат. Кардарларга берем. Кошуналарым алып кетип атат, тааныштарым алып кетип атат. Анан адан арткан магазинге өткүзөм. Балдарыма берем. Сүтүн бышырып, айран куютам. Айранын кайра
ичкенден тышкары сүзмө кылып атабыз. Сүзмөгө дагы аябай клиенттер көп, кардарларым аябай көп болуп атат ушул азыркы учурда. Сүттө өткөнчө бизге ошо сүт тартып, каймак кылып, сармай кылып саткан аябай выгодно экен. Негизи Бакаят айылында 145 үй бүлө мамлекеттен жөлөк пул алат. Алардын ичинен 7 үй бүлө социалдык абалын жакшыртуу үчүн 100 000 сомдон каражат алышкан. Булардын жетөөсүн тандаганы ушул бул эмени мындан ары иштетип кетүүгө шыктуу, ошого мындай эме болгон жөндөмү бар адамдарды тандап алдык. Бул эми булар алгандан кийин булардын соцпособиясы немеси жөлөк пулу токтойт. Токтоп булар өздөрүнчө наркотик иш алып кетиш керек да. Бул жакынчылыктан өздөрүн чыгарууга жардам болуп атат да. Анын бир үй бүлө кой алышты. 20 000ден 5 баш кой алышты. Бир үй бүлөбүз швейный цехти иштетем деп алып 4 машинка алды. 25 000ден 100 000 сомго. Айта кетсек, мамлекеттен 100 000 сомдон алган жарандар 3 айдагы жөлөк пул алып, андан кийин жөлөк пул берүү токтотулат. Андыктан социалдык контракттын негизинде алган каражаттарын киреше табуу үчүн иштетүү зарыл. Бизде район боюнча жалпы ушу 911 үй бүлө жөлөк пул алышат. 911 үй бүлөнүн ичинен ушу 50 үй бүлө ушу соцконтракт долбооруна катышып, 50 үй бүлөнүн ичинен ушу жалпы бизде 29 уй алышты. 11 үй бүлөбүз швейный оборудование алышты. Мынакей уже иштерин буюрса башташты. Бул үй бүлөлөрдү ай сайын ушу отчетторун алып, 3 жыл мониторинг жасайбыз, коштойбуз бул үй бүлөлөрдү. Маалымат катары айта кетсек, учурда райондогу жөлөк пул алган жарандардын жашоо шартын жакшыртуу үчүн атайын мониторинг жүргүзүп, 50 үй бүлө тандалган. Эми булар 3 жыл бою социалдык кызматкерлердин көзөмөлүндө иш жүргүзөт. Ал эми жалпы республика боюнча 2800 үй бүлөнүн ар бирине мамлекет тарабынан 100 000 сомдон каражат берилген. Бегайым Асымбаева, Кайнар Ормонов, Бакаят району. Жылдан жылга чөптүн баасы жогорулоодо. Мындан улам дыйкан фермерлер жүгөрү өстүрүп, силос бастырышууда. Жүгөрү аянттарын кеңейтүү аракеттерине Алемагро компаниясы көмөк көрсөтө баштады. Алар жүгөрү менен күн караманын сапаттуу үрөндөрүн сунуштап, аны туура өстүрүүнүн жолдорун үйрөтөт. Кечээ Кара Буура районунун Чолпонбай айылында дыйкандар үчүн талаа күнүн уюштуруп, пайдалуу маалыматтар менен бөлүштү. Сөз кабарчыбызда. Бул жүгөрү талаасы быйыл 18 апрелде себилген. 10-15 күн аралыгында толук бышат. Дыйкан Кубаныч Илешбеков малын көбөйтүүнү пландап, ага чейин анын тоютун камсыздоо зарылчылыгын эске алып, жүгөрү сепкен. Фасолду уже себип отуруп эме алдык да. Баазы мындай туура келбей калды да, өзү актабай. Түшүм аз болот, анан кийин оорулар көп болуп, анан кийин ошо бир башка бир нерсе тигип өзүбүз өндүрсөкпү деп, мисалы жүгөрү тиксек, өзүбүз эт багытын өтсөкпү депчи, мал байлапчы. Ошо эт кылып сатсакпы деген ойлор болчу да. Түшүм жакшы, мага көңүлүмө жакты да. Анткени эмки жылда жүгөрү тиксемби деген, кеңейтсемби деген пландарым бар да. Алемагро компаниясы өлкө боюнча сапаттуу үрөн жана жердин асылдуулугун арттыруу менен мол түшүм алуу багытында иш алып барышат. Кечээ Чолпонбай айылында жүгөрү талаасында дыйкандар үчүн талаа күнүн уюштурушту. Бул өзүнүн баасын 10 эсе акта турган урук. 1 жылдык менет табылчу. 1 жылдык менеттекке кетпеш үчүн ошол жастан баштап күзгө чейин күрөшүш керек да ошол нерсе менен. Ошол күрөшүп атканда жөн эле келип жазында ургун сатып кетип калбастан ошол чогуу күрөшүп, чогуу жардам берип, бардык нерсесин ошол алдын алып, жакшы түшүм алганга жардам берип атабыз. Агроном Болотхан Сыдыков жүгөрү калориялуу азык мындан улам чыктуу тоют болоорун айтат. Төбүрчак эгиле берген жерлердин асылдуулугу кетип, жакшы түшүм болбой калды. Ананда төбүрчактын оорулары көбөйүп, дыйкандар химиялык дары-дармектер менен гана өстүрүүгө аргасыз болушууда. Төбүрчак эгилген талаага дал ушул жүгөрүнү себүү туура болот. Жакшынакай кылып себо оборотду киргизип, анын ичине ушул жүгөрүнү отуруш керек себо оборотко. Дыйкандарга айта кетет элем, бул жүгөрү өсүмдүгү фасолдон ашса кирешеси ашып кетет, но кемибейт. Мына бүгүнкү күндө биз бул ушул Чолпонбай айылында силостук жүгөрүнү мындан 1 жума мурда чаап салдык. Ар бир гектарынан 65 тоннадан жашыл масса чогултуп алды. Ар бир гектарынан кандай сонун жүгөрүлөр өстүрөт.
Мына могул жерден эгерде силоска чаба турган болсо, бер жагы эле бир 90 тоннадан гектарынан силос алмак. Мына бул дыйкан даңга деп калтырып отурат. Даңга болгондо сотосу менен кошо чаба алат. Сотосу менен биз эсептеп көрдүк. Бер жагы эле 15 тоннадан сотосу менен дан чогултуп алат. 1 гектардан 15 тонна деген арпа буудай эч качан бербейт. Жүгөрү өстүрүү дыйкандар үчүн кирешелүү да болот. 1 килограмм силос даярдоо үчүн 90 тыйындан 1 сом 50 тыйынга чейинки эле каражат сарпталат. Ал эми Алем Агро компаниясы сунуштаган жүгөрүнүн үрөндөрүнөн ар гектарынан 70-80 тоннага чейин түшүм алууга болот. 70 күндөн 145 күн аралыгында бышуучу жүгөрүнүн сорттору бар. Ананда жүгөрү эккен дыйкан үчүн компания жүгөрүнү сепкенден баштап жыйнап алганга чейин жардам берет. Акылдан сатыбызды айтып, талаага барып, талаларды көрүп, акыбалдарын жаздында болсо ошол топурактын анализин алып, лаборатория менен ошол экспресс лабораториябыз бар. Суу жетиштүүбү ошого жараша мисалы биз тандап беребиз, өзүбүз тандап берип, могу культураны сепсең мынча болуп пайда көрүшүң мүмкүн. Канча жолу дарыланат, канча жолу эмне технология колдоносуз, ошол баарын программа менен түзүп жардам беребиз да. Анан ошол программа түзүлгөндөн кийин ошол культура менен себип иштешип баштайбыз. Жүгөрүнү жыйнап тазалоочу комбайн Чолпонбай айылында бар. Мындан улам дыйкандар жүгөрү аянттарын кеңейтүүнү пландап жатат. Дыйкан Сатылган Абдрахманов да талаа күнүндө уккан маалыматтар пайдалуу болгондугун айтып, жүгөрү себүүнү кол колганы жатат. Бул абдан жакшы нерсе. Бул мисалы үчүн мындай карап турсаң, 30 жыл мурун биздин союздун убагында биздин малыбыз, коюбуз, малыбыз бар эле сенаш сүлөс жеп убакыт өткөн. Эми азыр муну кайра жандандырыш керек болуп атат да. Бул керектүү нерсе. Мына азыр жакшы уруктар чыгып атыптыр. Мына жүгөрүдөн да неме кылат, көп нерсени көрсөтүшүп атат. Абдан жакшы. Бул элге керек. Бу жерде билгенибиз бар, билбегендерибиз бар. Биз бир аралашып көрүп жүрүк. Абдан жакшы нерсе. Бул керектүү нерсе. Талаа күнүнө район акими Бектур Сагынбаев жана айыл өкмөт башчылары да катышты. Кара Буура районунда жалпы 38 миңден ашуун айдоо жери бар. Анын басымдуу бөлүгүндө төөбүрчак себилет. Кийинки жылы азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо максатында кылкандуу даан эгиндеринин жана жүгөрүнүн аянттарын көбөйтүү планы коюлган. Рахат Бейшелиева, Калмурат Мейманбеков, Урмат Доктурбек уулу, Кара Буура району. Айылдын көйгөйү чечилди. Бакай Ата районунун Өзгөрүш айылындагы Субан Собуров атындагы толук эмес орто мектебине кошумча имарат курулду. Мектептин тардыгынан улам окуучулар бул күнгө чейин 3 мөөнөт менен окуп келишкен. Эми кошумча класстык бөлмөлөр каралып, маселе чечилген. Кененирээк кабарчыбыздын кийинки материалы. Өзгөрүш айылындагы бул мектепте 239 окуучу билим алат. Бирок мектеп бир кабаттуу жана чакан болгондуктан ыңгайсыздык жаратып келген. Мугалимдердин жана окуучулардын көйгөйү быйыл чечилип, мектепке жаңы кошумча имарат курулду. Айыл өкмөтүнөн дем берүүчү грантка долбоор сунушталып, жактырылган. Курулушка 504 миң сом айыл өкмөтүнүн бюджетинен, калган сумма дем берүүчү гранттан жумшалды. Кыргыз Республикасынын финансы министрлигинин алдындагы түрткү берүүчү гранттар бөлүмү бар. Ошол жака 3 миллион 300 миңге долбоор жазылып, тендерден 2 миллион 748 миңге утуп, мына бүгүнкү күндө ушул 2 класс китепканасы менен салынып, Кудай буйрса ички жазалгалар бүтүп, мынакей 1-сентябрда окуучулар ичине кирип кетти, себеби баягы 3 сменде окуп келгендиктен кийин. Азыр мынакей бүгүн эртең Кудай кааласа сырты бүтөйүн деп калды. Сырткы иштер бүтүп калыпса, уже Кудай буйрса ачылышын кылып, толук кандуу беребиз да. Бирок бүгүнкү күндө балдар баягы 3 сменде окуп аткандыктан биз аны ичине киргизип жиберген уруксат берип, бүгүнкү күндө окушуп атат. Субан Собуров атындагы бул мектепке 20 жыл болду. Башында башталгыч класстарды окуткан чакан мектеп болгон. Балдар көбөйгөндөн улам 2019 жылы Кувейт мамлекетинин фонду аркылуу кошумча имарат курулган. Бирок мектеп кайра эле тар болуп, балдар 3 мөөнөт менен окуп келишкен. Быйыл дагы жаңы кошумча имарат жергиликтүү бийликтин аракети менен курулуп, мектеп кеңейип, окуучулар 2 мөөнөт менен окууга өтүштү. 3 сменге араң зурга батырчубуз. Ошо 9 жылдык болгондо дагы. Класс кабинеттер жетишчү эмес. Азыр мынакей класс кабинеттер толугу менен жетиштүү. Абдан жакшы шарт түзүлдү. Айылыбыз менен, мугалимдер, окуучуларыбыз менен жалпы кубанычтабыз.
өкмөтүбүзгө ыраазыбыз. Ушундай биздин суранычыбызды орундатканына чоң ыраазыбыз. Буга чейин мектеп 9-класска чейин гана билим берчү. Имараты кеңейгенден тарта 11-класска чейин окутууга өттүм. Айыл четиндеги мектепте дене тарбия сабагын окутууга спорт зал жок. Көйгөйдү чечүү жагын айыл өкмөтү караштырып, каржы булагын издеп жатат. Дотацияда турган айыл өкмөтү долбоор менен гана иш алып барууга аргасыз. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, Бакай Ата району. Жол кырсыктарын алдын алуу үчүн рейд өткөрүлдү. Мал аралашкан жол кырсыктары Талас районунда байма-бай катталууда. Кече жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери Суу-Самыр Талас-Тараз жолунда мал айдаган фермерлерге түшүндүрүү иш-чарасын жүргүзүштү. Бул чоң жол айдоочулардын эле эмес, малчылардын да негизги жолдорунун бири. Себеби малдарын жайтка алып барууда ушул жол менен катташат. Мындан улам айдоочуларга да тоскоолдук жаралып, жол кырсыктары көбөйүүдө. Жол жээгинде жашаган тургундардын кароосуз малдары да кырсыктарга себеп болууда. Малды айдаганда постоянно жолду ээлеп албай мындай оң жак жээк менен айдагыла, жайыттан келатканда дагы. И кечинде ар бир мал ээси монтип малдарын жолго таштабасын. Силердин айылда ушул көрүнүш көп кайталанат да. Бул негизде биз азыркы учурда баарына белгилүү болуп аткандай, жайлоолордо мал айдоолор болуп атат, жолдон малдарды айдап келишип атат. Анын үстүндө жолдон тышкары айылга келип калгандан кийин дагы кароосуз калып кетип атат. Ошол кароосуз калган малдардын ээлерине түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Мына жаз күз аралыгында мал айдоо учурунда биз мисалы ар жумада бир жолу телевидениянын катышуусунда өткөрүп жатабыз. Мындан тышкары биз телевидениянын катышуусу жок деле өзүбүздүн кызматкерлер тарабынан күн сайынкы күнүмдүк жумушта ушул багытта иш алып баруудабыз да. Жол кыймылын көзөмөлгө алган кызматкерлердин айтымында жүргүзүлүп жаткан иштер мал жанды катышкан жол кырсыгын азайтат. Бирок аны баарына тегиз жеткирүү өтө кыйын. Жол коопсуздугун көзөмөлдөөчү кызматкерлердин билдирүүсүнө ылайык, мал катышкан кырсык күндүзү катталса, мал ээси жоопкер болуп, келтирилген чыгымды төлөйт. Урматтуу Талас элинин тургундары, мал жандыктарыңыздарды талааларга кароосуз калтырбасаңыздар. Кечкурун калтырып, эгер жолго чыгып кырсык боло турган болсо, мал ээси сиздер күнөөлүү болуп каласыздар. Бул мыйзамда көрсөтүлгөн нерсе. Бул биринчиден. Экинчиден, биздин максатыбыз атайын жол кырсыктарын алдын алуу, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо болгондуктан айдоочуларга да кайрылып кетет элем. Жолдо жүргөндө жол кыймылынын эрежелерин так сактап, мыйзам чегинде жүрүңүздөр. Талас облусунда жол кырсыгын алдын алуу боюнча рейдтер байма-бай жүргүзүлүп, өз натыйжасын берүүдө. Кооптуу кырдаал жаратпоо үчүн мал жандыктарды кароосуз калтырбай, жол коопсуздугун сактоо маанилүү. Сыймык Барманов, Калмурат Мейманбеков, Талас району. Кара Буура районунун тургуну, эмгек ардагери 73 жаштагы багбан Кулманбет Маткеримов өздөштүрүүгө алган 6 гектар жерине алма бак тиккен. Учурда багбандын багында түшүм жыйналууда. Ысык Көл облусунан ишкерлер келип алмаларды сатып алууда. Багбан 6 гектар жерден жылына 70 тоннага чейин алма жыйнап алат. Кулманбет Маткеримовдун чарбасынан кабарчыбыз Орозбек Бейшибаев кабар алган. Ысык Көл облусунун 7 район тургуну жеке ишкер Үмүткер Дөөлөсова жылына Кулманбет Маткеримовдун алмасын дүңүнөн сатып алып, Казакстан жана Россияга чейин сатыкка чыгарып турат. Учурда багбандын күзгү алма багында Айгүл сортундагы кызыл алмалар жыйналууда. Талас жергесинен атанын алмасын 3-4 жылдан бери алып, Казакстанга, Россияга чыгарып жүрөбүз. Жакшы алмалардын сорту да жакшы, атанын эмгеги да бу жерде зор, айтып кетиш керек. Өтө катуу эмгек кылат. Алманын сорту, Айгүл деген алма көп бар Ошто, анан ушу Таласта эле бар да, Айгүл деген алма. Базарда өтүшү бир учурларда өзүнүн сезону болот. Ушул учурда ушу Айгүл алманы Казакстанда жакшы жешет. Ошон үчүн дагы ошол сезонуна карап алабыз да. Бүгүнкү күндөгү алмага болгон баанын 1 килограмма 20-25 сомдон, өткөн жылы багбан Кулманбет Маткеримов алмадан 60 тонна түшүм алган.
Ошо көп жылдык мээнетибиздин акыбети кайтып, Алла Тааланын жардамы менен мына азыркы учурда ушул алманын тыйын тыпырын бала чака менен пайдаланып өзүбүздүн керек жарагыбызга ушу мээнетибизди Кудай кайтарып, жакшылыгын көрүп жаткан убагыбыз азыр. Эремгеген жер жебейт дегендей жер актады буйруза Кудай кааласа. Сатып алуучулар алманы өздөрү терип, сорттоп алып кетишет. 5-6 күн аралыгында болжогон жерге барат. Бул атанын багынын эң өзгөчөлүгү, канча көп бактарда көрүп эле жүрөм, мен көп жерден алма алып. Мына эң бир өзгөчөлүгү мына могу бактын тазаланганы да. Карасаңыз, могу жерде сүрөт тарткандай тазаланган. Мындай бакты мен мисалы үчүн эч жерден деле көрө элекмин, ушундай тазаланган. Бак мына тазаланбаганда мына моундай болуп катат да, ушундай болуп калат. А тазаланганын караңызчы, могу жердин баары тең ушу эринбей, бул ушул эле баг эмес, бул жерде канча түп болсо, ошонун баардыгы ушундай тазаланган экен. Алма үзгөнгө жана сорттогонго ишкерлер жумуш күчүн жалдоого туура келет. 6 адам жумуш менен камыс болуп иштеп жатышат. Бизге бышырып дайындап берет. Анан ушинтип биз алып кетебиз. Ошондон алма жакшы карайт, алма багын. Таза карайт, курту жок. Салганыңа да тез болот, товарный вид жакшы. Ошонусу бар да. Өтүмдүүлүгү жакшы. Ал эми кышкы алмалар жыйналгандан кийин муздаткычта сакталып, жазалы менен сатыла баштайт. Орозбек Бейшебаев, Зина Ахматова, Кара Бура району. Узап бараткан күн мына ушундай окуялар менен толукталды. Бул жана башка жаңылыктар биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга жайгаштырылды. Экранда көрсөтүлгөн биздин баракчаларга катталып, жаңылыктар менен кабардар болуңуз. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат, кечиңиздер көңүлдүү улансын.